Башкы прокуратура бирдиктүү депозиттик эсепке 91 миллион сомдон ашуун каражат которду. Прокуратуранын маалыматына караганда, экономикалык жана кызматтык кылмыш иштери боюнча мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтуруудан бирдиктүү депозиттик эсепке 91 миллион 694 миң сом которулган. Прокуратура бирдиктүү депозиттик эсепке жалпы 519 миллион 262 миң 491 сом которгон. Кыргызстанда 3000 аскер кызматкери турак жай алуу үчүн кезекте турат. Бул тууралуу коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин 1,5 жылда аткарган иштери боюнча өткөрүлгөн маалымат жыйынында белгилүү болду. Акыркы жылдары 453 аскер кызматкери батирлүү болгон. Маалыматка караганда батирлер Баткен, Ош жана Бишкек шаарларында берилген. Быйыл Ошто 216 батир жана Бишкек шаарында 81 батирди берүү пландалууда. Быйыл 6 айдын ичинде Афганистанда 1300дөн ашуун жай тургун каза болду. 2466сы жаракаттарды алган. Бул тууралуу бүгүн жарыяланган Бириккен Улуттар уюмунун Афганистанга көмөктөшүү миссиясынын баяндамасында жазылган. Мындай маалыматтар Американын Афганистандагы 18 жылдан бери уланып келе жаткан согушту токтотуу аракеттерин көрүп, Талибан кыймылы менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жаткан маалда жарыяланууда. Вашингтон 1-сентябрга карата талибандар менен тынчтык келишими жетишүүнү пландап жатат. Сентябрдын аягында Афганистанда президенттик шайлоо өтөт. Акыркы маалыматтарга караганда Афганистандын 40%дан кем эмес аймагын Талибан кыймылы көзөмөлдөп турат. Ош шаарындагы Алишер Наваи атындагы сейилбактын кире беришиндеги бузулуп кеткен тепкичтер оңдолуп, жолдогу талкаланган таштамандар жаңыдан басылууда. Ош шаардык мэриясы билдиргендей, парктын ичиндеги соода күркөлөрүнүн сырты жакшыртылып, балдар ойноочу аттракциондордун айланасы кооздолууда. Июль айынын башында шаар мэри Таалайбек Сарыбашев эс алуучу жайларын күтүүсүз текшерүүгө алып, Наваи паркынын абалын сынга алган. Мэр парктын абалын жакшыртуу, тазалыгын сактоо боюнча тапшырмаларды берип, кайра текшере тургандыгын эскерткен. Аталган паркты ишкерлер убактылуу ижарага алып иштетүүдө. Гонконгдо 2 кабаттуу 2 автобус түзүшүп, 70тен ашуун адам жабыркады. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазууда. Кырсык Тайлам туннелинин жанында орун алган. Анда 2 автобус түзүшкөн. Экинчи кабатта бара жаткан жүргүнчүлөрдүн басымдуу бөлүгү уктап бара жаткандыктан алар катуу соккудан улам ойгонушкан. Ар түрдүү жаракаттарды алган 70тен ашуун жүргүнчү ооруканага жеткирилген. Учурда жол кырсыгы эмне себептен улам келип чыккандыгы аныкталууда.